Өлкөбүздөгү эң популярдуу спорт түрү бул албетте көкбөрү. Жана биз ушул көкбөрүнүн легендалары менен тааныштырууну улантабыз. Бүгүн дагы бир ушул улактын өнүгүшүнө, бул спорттун популярдуу болушуна салым кошкон инсандардын бири Адылбек Өскөнбаев агабыздын жаныбызда турат. Ассалому алейкум. Алейкум. Ден соолуктарыңыз кандай? Кудай буйруса жакшы. Бүгүн сиз менен таанышалы. Ачык айтканда мен интернетте же учурдагы көкбөрү көрөрмандары мурдагы улакчыларды тааныбайт. Жада калса видеолор жок, ал жөнүндө маалымат да жок. Ошондуктан сиз менен бүгүн таанышалы. Алгач өзүңүздү тааныштырып кетиңиз. Канчанчы жылы, кайсы айылда төрөлгөнсүз, кандай үй бүлөдө чоңойдуңуз? Мен 1970 жылы февраль айында Сусамырда төрөлгөм. Карапайым эле малчы болчу эне атам, бирок атам чоң улакчылардын бири болгон. Андан кийин окудук. Чүйгө көчүп келгенбиз. Чүйгө көчүп келип, анан кийин күрөштө, футболдо заниматься эттим. Анан 16 жаштан баштап бул канго, ошо атамдын канынан көкбөрүгө кызыгып, ошо бойдон көкбөрү тартып баштагам. Атаңыз тууралуу кеңирээк айтып кетсеңиз. Ал учурда эми азыркыдай көкбөрү тайгазан жок болчу да. Кандай улак, кандай өтчү эле, кандай жетишкендиктери болгон? Ал убакта менин атамды өзүм баягы көргөндөр айтып атат, мен жаш экенмин. Менин атам деген оодарышка түшкөн, өзүнүн кичилүү мындай кичирээктигине карабай. Нечен деген дубандарга түшкөн, 42 жашында ошол каза болгон. Каза болоордун астында Сусамырдан жанагы көкөмөрөнүн суусунун үстүнөн аякта 1 метр муздоңот да. Ошондон өтүп баратканда баягы кагылыштан ошо жаракага түшкөн экен даже. Улак менен баратып, ошондо кабыргалары сынган экен. Может, ошондон сабыркаганбы, кийинчерээк 1-2 айдан кийин атам каза болгон экен. Бирок Кыргызстандын 4-чү жана декадасында көп нерселерде улакка түшкөн, эңишке түшкөн, өзүнүн көргөзө билген киши экен да. Өзүңүз улакка кантип кызыгып калдыңыз? Ага чейин мына күрөшүп да жүргөм деп калдыңыз, волейбол, футбол, бул спорт түрлөрүнө дагы катышып, мына мелдештерге катыштыңыз беле? Мен эми баягы мындайды айтканда да мактангандай болуп калат экенсиң да, бирок мен негизи күрөштөн эле көп жылдар катыштым. Могу илгери кичинекей кезимде 4-5 класста волейбол менен заниматься эткем. Андан кийин 6-7 класста эмеге спорт школага футбол менен киргем да. Ошо жерде футбол менен заниматься эткем. Анан айылдын арасында жана чоң тойлордо көп күрөштүм, көп ийгиликтерге жеттим ал күрөш жагынан. Ошол эле маалда тиги эмеге улакка кызыгып, улак тартчыбыз. Ал убакта эми мисалы 15 жашымдан баштап айылда Асан, Опек деген байкелерибиз бар болчу. Алёшка деген байкелер. Булар деген тренер катарында ушу көп жака алып барчы бизде. Ошондо мен 15 жашында айыл-айылга тартсам, 16 жашта ал убакта эми Аламидин району менен Ысык Ата же Канты району болгондо бул чоң чемпионаттай болчу да. Ошондо 2 байке түшүп атса, 2 байкенин 3-чүсү мен болчумун да. Жанагы дубандын оюндарына улак тартып баштагам да. Андан кызуу көбөйдү, герой спортко өттүм. Баягы улакты сезесиң да, кичине спортту күчөтүп турбасаң, анан мен гирясында көтөрүп жүрдүм. Мелдештерине да бараттым. Улактардан айылдарда көп достижение болду. Анан кийинкисине келгенде бу уже акыл эс токтоп, семья күтүп, антип калгандан кийин анан жана 96-жылы Болот Шамшиев, Аскар Салымбеков байке, Темир Дүйшекеев деген байкелер жанагы хоккейдин түрүндөгүдөй жанагы стадионду ойлоп чыгышкан, тати объезднойдо. Ошол жака барып алып биринчи таң калыштуу болуп, анан ошол жерден
бизди айылыбызда 2 айыл бул Кызыл Бирлик Маевка деген командалар чогулуп, бу жерде Кадыр деген байкебиз бар, ошол тренер болуп, ошо кишилер аралашып анан жана Берекет базарынын президенти Болот Бегалиев ошол бизге спонсорлук кылган. Ошону менен биз 1 жылдай тренировка кылып антип жүрдүк. Анан кийин 1002 жылдыкка Таласка барганбыз. Таласка барып, аякта 16 команда болгон. 16 командада 5-орун болуп ошол жактан кайтканбыз. Ал убактагы эми азыркы аттарга салыштырмалуу ал убакта аттарыбыз жай чуркач экен, мынча эме болчу эмес экен. Ошо менен биз деген негизи көп деле эмеге жетмек болушубуз керек, бирок аттарыбыздын айыбыздан анан балдарыбыз дагы көп нерсеге жетишпей ошо 5-орун болуп келгенбиз. Эми ал тууралуу да алда сөз кылабыз. Ошол кичинекей кезде мына күрөш менен, футбол менен машыкканда эмнеге андан ары уланткан жоксуз? Эмнеге таштап койдуңуз ошол күрөштү же футболду? Мен күрөштү тиги самырдан 4-5 класс заниматься этип калдым, бирок мен футболду бул айылыбызда 5 күнгө деген айылда Рустам Рахимович деген тренерибиз бар эле. Ошол аркылуу жакшы эле достиженияны көрсөткөнбүз ойноп. Анан кийин семейный положение болуп калды окшойт. Кандайдыр бир себептер менен футболдо жакшы ойноп келип атганан футбол таштап калдым да. Анан бул Гордымаевка айылына көчүп келгенден кийин бу жерде школда окудум. Менен тең балдар военный училищега окуганы кетип атканда ошол жака кетем деп аларга сөз берип коюп, жалаң ушу улактын айынан алар уже полковник болду отставкада. А мен болсо улактын айынан айылда калып калгам да, улактар чымын деп. Демек мектеп бүткөндөн кийин андан кийин жогорку окуу жайда окуган жоксуз? Жок, средний технический эмелде окудум. Техникумда. Шаарда Берекет жана базарында, Дордой базарында иштедим. Дагы кайсы. Анан кийин 99-жылы биздин жана Ташберектеги команда жоюлуп кеткенден кийин тетиги Байтек айылындагы балдар Аяс деген да бир жолдош бала бар эле, раматтылык. Ошол экөөбүздү биздин айылга тартып бер деген команда. Анан ошол жака барып тартып берип, Дордой командасы болуп турганда, ошо Аяс экөөбүз 4-0 менен утуп атканда, эми айылдагы балдар калган 10 мүнөттү биз өзүбүз бүтүрүп коебуз. Силер тартпай эле койгула деп баягы айыл ичинде нерсе болуп калган. Анан биз аттан түшүп мында басып келгенде эми Дордойдо Кыргызстандын балдары чогулган балдар болчу да. Анан бизди 5-4 менен кайра Дордой утуп кетип калган да, акыркы 10 мүнөт калганда. Ошондон кийин кетип баратсам, призтерин беришкен, ал убакта жанагы чоң магнитофон берген, килем берген мага. Анан ошолорду алып алып кетип баратсам, Аскар байкенин телохранители келип, Аскар байке чакырып атты деди. Анан Аскар байке барып жолуксам, эртең офиске кел деди. Эртеси күнү офиске келсем, Аскар байке 5000 сом, ал убакта 5000 сом деген чоң эле акча болчу. 5000 сом контракт коюп берген. Ошондо мен Кыргызстандагы экинчи контрактик бала мен болгом да. Биринчи Таластык Кубаныч деген бир жолдош бала, ошо барыбыз Дордойдо тапканбыз. Ошол анан мен болгом Дордойдо. Дордойдо канча жыл ойнодуңуз анан? Кандай жыйынтыктар болду? Дордойдо эми бу жерде дагы эме болот экен да. Бирине бири көрө албаштык болот экен, андай мындай болот экен. Дордойдо жакшы эле тартып, жакшы эле результат көргөзүп баштагам. Анан мен ошол жерде жолдошторлор байкелерим кичине жактырбагансызбы, Аскар байкеге барып жамандап коюптур. Ким ошол оюнчуларбы же? Оюнчулардын арасынан. Тренерим экөө. Анан кийин 2002-жылы андан кийин мен немеге кирдим. Дордойдон чыгып кеткенден кийин Бөрлүк командасында Касымбек деген байке бар. Ошо байке Адыл, алар өзүнүн да туугандарым болот. Адыл, өйдө жүрбөй эле жүр, менин командама улактат деди. Мен
макул болуп анан ошо бөлүк командасына киргем. Бөлүнүүдө дагы кандай айлык берилчү эле? Бөлүнүүдө дагы 5000 сом айлыгым бар болчу. Бул айына, Айына мен деген бул жашоомдо мисалы ошо бөлүк командасын тартып жүргөндө катуу травма алгам баштан улактын айынан мындай. Ошондо ар жакка барып бер жакка кайткам, ошондо ушу Касымбек байкем чоң жардам берген. Бөлүнүн руководители болчу, тренери байке. Аттын жакшысын алып берди. Жакшы результат көргөздүк аякта. Башында барганда кичине баягы команда менен сыгырынышыбыз анча болбой жүрдү. Анан кийин көп результаттарды көргөздүк. Ута албай жүргөн командаларда уттук. Жакшы жетишкендердикте болдук. Дагы кайсында болдук? Таласка бардык. Таласта да көп оюндарды көргөзүп келдик. Таластын 60 жылдыгы көп мероприятие Таласта болсо, каякта мероприятие болсо ошол жака барчыбыз да. Кайсыл позицияда ойночусуңуз? Мен нападениеде ойнодум. Постоянно нападениеда. Мына бул жерде Монобуреке Кашкаттагы ошол Касымбек байкенин аты эле. Ушул ат менен башында жактырган жокмун бул атты. Чөтө скоросту слабый болчу. Касымбек байке скоростной аттарды сатып берди мага. Анан аягында ушул атты минип көрүш деди. Анан минип көрсөм результат көргөзө баштады. Анан ушул ат менен анан көп результат көргөздүм. Ошол көпчүлүгү ошол Көкбөрү тарыхындагы мыкты аттардын катарын Энисай толуктойт деп айтып келет. Ошол Энисай аргымагына кененирээк токтолуп айтып кетсеңиз, Карабайыр атпы же? Бул Энисай каны бар го. Бул бизде Ташшот деген Адыл деген байкеден ошол убакта $1000 сатып кеткен бул. Сатпашкан. Бөлүк командасы $1000 сатып алган. Сатып алган биякта. Ал убакта ошо 2000-жылдар эле $1000 деген уже аттын патологу болчу ба. Ошол атты алып баргандан кийин бул аттын өзүнүн аң сезими бул адамдан кем калышпаган ат болчу, жаныбар. Бул ат менен мен Канча жыл ойнодуңуз? Ошондо 2007-жылга 2000-жылдан бир 5 жылы мындай эле миндим го дейм мен. Бул 5 жыл миндим. 2002-жылы сборный Кыргызстандын 2-чи составында ойногонбуз. Бишкек, Чүй, Таластан 2 бала, 5 бала, Жалал Абад, Оштон 5 бала, 10 бала бир команда болуп, сборный Кыргызстан болгонбуз 2-чи. Ошондо ал убакта жанагы Тажикстан, Кытай, Афганистан баары келген жыл болчу ошондо. Ошондо биз деген казактар менен ойноп калганда Олията сборный келген. Ошондо бизди полуфиналда казактар менен тартып калганбыз. Ошондо бул аттын сууту ушунчалык келип калган экен. Биз тиги Ош менен Жалал Абадтын балдарына казактар действительно аябай күчтүү келген. Анан Ош менен Жалал Абадтын балдары биз ушундай сурандык да, буларга может туруштук бере албай калабызбы деп, биринчи тайм биз ойнойлу. Могу 5-өбүз. Таластан 2 бала, анан Чүйдөн 3 бала. Эгерде биз биринчи таймда голдорду арбыта албай калсак, анда экинчи таймды силер ойногула, биз макул болуп, биз каалаган атты берип турабыз десек, анан тиги Жалал Абад Оштогу баары силер теңдеш жолдош балдар да. Кичине алардын арасында Абдулайс деген гана байке бар болчу, аксакал. Алар макул болду. Эмнегедир ушу биринчи таймда эле ушунчалык кол келди. Атайбек деген талаштык жигит бар. Ошол 1-1 еңип берип турду. Мен гол ураттым. Ошондо мен биринчи таймда 11 гол салдым. 20 мүнөт. 20 мүнөттүн ичинде 11 гол салдым. 20 мүнөттүн ичинде 11 гол салганда
Анан экинчи таймга келгенде анан биз тиги жана сүйлөшүлгөн боюнча ош менен Жалал Абадтык командадагы балдарга айттык, эми силер тарткыла. Биз карап турабыз деп, анан биз алардын басма айылын тартып, аттарын дайындап берип турдук, өзүбүздүн аттарыбызды берип турдук. Ошондо жанагы Ноокат Абыләзиз ака деген бар азыр. Ошол Абыләзиз ака 1 гол салды, дагы бир бала 1 гол салды. Ошо менен 14-2-3 менен уттук. Анан мунун бул Эне Сайдын касиети ошол жерден оюн бүткөндө мен душка кетип баратсам, астынан казак жигиттер чыгып туруп, сен жана Эне Сайды минген сенсиңби деди да. Мен эмне болдум десем, казакча сөгүнүп, биз деген Астанадан жана 5 сомдук альбом бар эмеспи? Ошого чертежин чийип келгенбиз, муну кантип оюндан чыгарабыз бул атты депчи. Ошондо канча аттарды бир коюлган эмес да бул атчы. Кишини да койдурчу эмес. Кишиден акылдуу ойночу. Ошол доордун эң мыкты аты ушул болчу. Ошондо казактарга жанагынча гол салгандан кийин мага лучший игрок Средней Азии деп ошол убакта 30 000 премия, атка лучший ат, эң мыкты ат Средней Азиядыкы деп буга 30 000 берген ат. Компьютер деп ошондо международный ат коюшкан бул аткачы. Бул ат Бөрлүгө көп байгелерди алып келди. Айылында болсо карапайым тынч ат болчу, ушундай ушул жагы бар. Бул атты ким тарбиялачу? Сайыпкер ким эле? Терде чын атын унутуп калдым, Кака деген сайыпкер болчу. Жерде ага жери Куку деген байке мен минип жүргөндө убакта ушу Бөрлүк Куку деген байке ушу сайыпкерлик кылчу да бул атты. Анан ушу 2007, 2010 жылдары бул ат өлдү да, каршы жеп кетти. Ошону кененирээк айтсаңыз, эмне болуп каршы Бул атты эми жанынан көргөн жокмун, бирок атчы бала топуракка оонап алсын, аны мунусун деп түштөн кийин жүгөнү шыпырып кое бербесе, туман экен, топуракка оонап туруп бир байталды алып туруп теп тоонун башына байталды кууп кетип калган. Анан эртесин артынан барса, ошо каршы жеп салып туруп, байталды кооруп атып, өзү жана каршылардын немесине түшүп келип калган, анан жеп кетиптир болчу. Бул атты ошол мага сат деген сунуштар көп эле болсо керек, канча сом сунушташкан? Бул атты ошол оюндан кийин $7000 берген да. Аттын баасына. Ал убакта кайсы жыл? 2002 жылдары. 2002 жыл. Ошондо бул ат где-то 98 жылдары келсе, 2002 жылдары уже $7000 чыккан. Андай аттын баалары чыга элек болчу буяктачы. Эми ал убактардагы бул аттын оюнун көрүш үчүн дала кишилер баягы ушу Эне Сайдын оюнун көрөбүз деп барган күндөр болгон да. Ошонун үстүндө биз да жакшы результаттарды көргөзгөнбүз. Бөрлүк командасынан кайсы жылы кеттиңиз, эмне себептен кетип калдыңыз? Эми 2007 жылы балдар күчкө толду. Мен да возрастым келип калды. Анан кой деп жаш балдарга ормошот бергенбиз. Ошол жылдары мына Бөрлүдө кимдер ойночу? Мына сиз ошол ардагер болуп калган учурда кайсыл оюнчулар мына жаш келип жаңыдан карьерасын баштап? Ошол убактардагы карьерасын баштап келаткан күчтүү балдардын биринен Алтынбек. Фамилиясын утуп атам, Алтынбек деп коет. Ошол Алтынбек постоянно ушул Алтынбек Эсеналиев. Эсеналиев постоянно бул багыштыгы аты бар болчу. Мен бул атты мингенден кийин ал ошол эңип берип турчу мага постоянночу. Анан кийин Мирлан Сыражынов багышка салып койбоду. Бул деген миң кыялдуу бала болчу да. Бул бала деген бир күндө, бир суткада бир атты жатканга үйрөтүп, могу Кыргызстандагы жанагы атты бир-бирге жаткыргандардын бири ушул. Даже башчысы деп да айтсам болот да. Мунун жанагы мальчик деген аты бар болчу, жана Мирлан Раматлыктын. Ноги давай десең, оң бутун, кайлаган бутун өзү көтөрүп берип турчу.
бугач бул жаныбар менен да сүйлөшкөн бала болчу. Ошол Мирлан күчтүү бала болчу. Мен бөрлүгө келгенде тиги эмени Улан Насакеев ошондо 7-8 класс окуган бала болчу. Ошонун эсимде калыптыр. Ошо жана Каныбек деген жолдош бала болот. Ошо бир жайлоосуна барып, ушул баладан бирдеме чыгат, батаңды бер чогуу улакка салып түш деп, анан экөөбүз ошону жаныма алып түшкөм да башында. Уланды. Ошо 2007-жылы Бөрлүдөн кеткенден кийин мындай чоң оюндарга чыккан жоксуз. Ошондон кийин карьераңызды бүтүрдүңүз. Же андан кийин дагы оюндарга чыгып жүрдүңүзбү? Мен Кыргызстандын 40 жаштарын жанагы чоң уровеньде алып чыга турган эмеге деңгээлге мен негизи Таластын балдары раздольныйда оюн уюштуруп жүрчү 40 жашта. Анан мен терең ойлонуп, мындай болбойт деп анан Канат Исаев Федерация көкбөрүнүн президенти болчу. Ошо Канат Исаевке баргам. Бир чоң масштабта эле Кыргызстан боюнча тиги 40 жаш өткөрбөйлү ипподромго десем, ошо Канат макул болуп, анан командалар чогултуп, мен өзүм көргөндөргө чалып, анда бу Рамис жаңы ошо чогуу иштешип жүргөн бала болчу, жашыраак болчу. Ушу Рамистер жанагы оюндун немелерин түзүп беришкен азыркы президентчи. Ошентип анан 40 жашты уюштурганбыз. Анан кийин айыл-айылдарда 40 жаш болуп жүрдү. Бирок мен былтыркы жылга жери өзүмдү мындай ал жоктой эч эмесмин. Жаштар болсо жаштарына, 40 жаш болсо 40 жашына, 50 жаш болсо 50 жашына тарта берчү. Демек, чоң оюндарга чыкпастан айылда, жер булакта дайым ойноп турчуңуз. Ооба. Биз деген тиги дагы бир нерсесин унутуп калыптырбыз. Могу биздин улакчылардын баары могу казактарга барып жанагы запкы жеп келип атышат. Бир убакта 99-жылы биз дагы эмеге барганбыз. Астана, Каскеленге. Каскеленге барганда ошол жерден дагы аябай ызчы болуп атып, Жигули сайышкан баш байгесине масло. Анан биз 15 команданы уткандан кийин Дордой командасы менен барганбыз. Анда мен мындай эле кошулуп барып кел деп суранышкандан баргам, Аскарбайк айткандан. Анан кийин 15 команданы уткандан кийин 3-0 болгон команданы ырта бергенбиз, мондай эле жанагы казактын көк баарын тартканбыз. 16-16 команда 17 командасын утуп атканда Жигулинин документи туура эмес болуп калды деп Жигулини алып ташташкан. Жанагындай эле мафия болгон. Анан бир айгыр болду деп айгырды байлаган. Анан тиги последний командасын утуп, эми айгыр болсо да бул деле жарайт десек, айгырды да качырган. Аягында 16 командасы чогулуп, бир команда чыгарып, анысында утканбыз да. Бирок ошондо Кыргызстандан барган команда 5 саат берип койгон да. Биз тим эле чабарманга алышып, милиция гаисинин баары тосуп атып, анан 45 километр сопровождение кылган. Кыскача ушундай. Анан ден соолукка байланыштуу экен, былтыр мурунку Ноорузда командалар түзүлүп 40 жашка байке тартып бер дегенде сарайда айгырым деле турат, ошо менен баргам. Таластан жана Кыртбектер, алар менден бир 10 жаш, 15 жаш кичүү дейм. Ушулардын командасы менен тартып, общий бир 3 гол ургам, бирөөсү түшпөй калды, экөөнү даана салгам. Бирок азыркы инилер, жаш балдарды карап турсаң, азыркы аттар күчтүү. Күчтүүлүктөн жанагындай травмалар болуп атат. Мурунку биздин аттарда азыркы аттарды бул казандан тиги казанга направлять этип койсо, алат барып токтоп калат бай. Мурунку атты өзүңдүн күчүң менен барып, анан бир гол менен. Мен болгон окуя анча-мынча оюндан 4-5 голду мындай эле салчумун. Так 10дон ашып, мондай бир гол менен эле салчумун да. Анткени чүйдөн аракет кылчумун, тренировка кылчумун. Ошого ниеттенчимин былтыркы күнгө жеричи.
Анан кичине Кудайымдын сыноосу болуп турат. Буюрса жакшы. Кратко ушундай эле го дейм. Негизинен ат таптаганга кызыгасызбы? Негизинен буга чейин өзүңүз дагы ушу чоң оюндарга чыккан аттарды таптагансызбы? Негизи мурун аттарды таптап, өзүмө ылайыктуу аттарды таптап минчимин. Азыр үйдө Денис деген орус балам бар. Акыркы бир 10-15 жылдан бери. Ошо мал салымды карап берет. Бул деген менин өкүл баламдын жолдош баласы болуп, бул келинчек алганда мен өкүл ата коюп алган, орус болсо дагы. Анан кичине семьясынан өйдө ылдый болгондон кийин мен үйгө алып алгам. Азыр ушул орус балам малды да карайт. Анан ушу бир 6-7 жылдан бери ушу мен айтканымдай кээде өзүнүн небелерин кошуп, айгырдын аттарды суутуп дайындап турат да. Мурун күлүк да чаап көрдүм жаш кезде. Анан күлүк чабыш үчүн көп расход керек, көп мээнет керек. Мен ага эметкен жокмун. Шаарда жанагы чоң предприятияларда иштедим, тазалыкта иштедим, мэриянын небесинде көп жыл. Берекетте иштедим, дагы аябында. ТЭЦте көрөт, Бишкекте көп иштедим. Азыр да иштейм ошол жерде. Негизи ошол көкбүрү ойноп бүткөндөн кийин башка бир командалар жардам сурап, саяпкер болуп бер же машыктыруучу болуп бер же биз командага келип баш көз болуп бер деген сунуштар болгонбу? Мени жакын жердеги команданын балдарына көбүнө эле акыл насаатымды көп айттым. Анан мен жанагы 2002 жылы Алтайдан да кыргыздар келген да. Ошол кыргыз балдарды биз көп сопровождать этип, антип шаарды көргөзүп анын болуп калганбыз. Аякта Эркемен деген дос бар болчу. Ошол 2010 жылы мага телефон чалган. Адыл, сен Россияга кел, определенный убакка кел, биздин командага тренер болуп бер, үйрөтүп бер, сен айлыгыңды төлөп берели, аны муну деген. Бирок менин шартым болгон эмес, мен бара албайм деген. Андан кийин жаш балдардан барып келишти го. Бул айылдагы тегерек четтеги мисалы районду, Аламиндин районунун балдарын жетектеп бер деп дагы былтыр мурдагы жылдары район балдары чогулган. Анан кийин мен акыл насаатымды айтып берейин, колуман келгендерди кылып берейин, бирок мен күндө баягы ал үчүн көп чыгашалык да керек. Документация менен чуркаш керек. Мен жумушта иштеп атам, колум бошобойт деп мен өзүмдүн немемди алгам. Анан Мирлан деген көк жарлык бала эме болгон да ошондон кийин. Учурда ушул сиздин айылыңызда улак кандай, канчалык деңгээлде өнүккөн? Жер улактар көп болуп турабы? Ушул айылдан чыгып ошол учурда жогорку лигада же биринчи лигада ойногон жигиттер барбы? Ушул жагын айтып келейин десем, бул жакшы перерыв болуп атабы? Менин айылымдан бир убакта жана район биз бир 8-9 команда шерин ойночубуз. Айылда бир тең катарлуу 6 баланы ушуна алып чыкканбыз. Раматлык Алмаз деген да жолдош балам бар эле, качып болуп калды. Ошол экөөбүз. Ушу 6 бала менен үйдөн чыкканда биринчи орунду утабыз же экинчи орунду утабыз деп чыкчубуз да. Анан ушу ойлогон ойдой ийгиликтерге жетип келчүбүз. Утуп келген байгесин атты алганга жумшачубуз, жем алганына жумшачубуз, жакшы болчу. Азыр эми андай эме жетишкендиктер жок болуп атат да, чын эле айтыш керек биздин айылдан. Бул кошуна айылдагы балдарлар жетишип атышат. Биздин айыл кичине эс алып атат окшойт. Жаш балдардан биздин айылдан кызыгуулар аз болуп атат негизичи. Анан азыр бирөөнүн баласын барып минтип тарта койт, кинтип тарта койсоң, тиякта мындай травма болуп калса, эне атасына да жооп бериш керек экен. Возраст жылып калгандан кийин мен өзүм да кичине тартылып койдум да. Учурда ошол көкбөрү өтө бир кооптуу болуп атпайбы? Анан сиздер учурда ошол 2000 жылдары жаракаттар канчалык көп болчу? Эң бир мындай коркунучтуу учуру кандай болгон? Жаракаттардын
жаракаттардыкында мисалы биздин доордо тартышып атканда мен мисалы могу Энесай менен талас менен биринчи экинчи орунга тартып атканда өйдөгү казандан мен случайно моундай повороттон кайрылып чыгып атканда азыр жана судья истеда Эсенкул деп жүрбөйбү, Эсенкул байке. Ошо келип урду прямой эле. Бирок эми ал атты урду да. Атты урду. Мен могу Энесайым токолонуп кеткен, өзүм токолонуп кеткен эч кандай тааныш жок, потому что атты урду. Атын жыгылган эч кандай. Ал убакта момундай эле бар ат салып иштеген жок болчу го, мне кажется, жок болчу. Азыркыда эмне? Азыркыда жылкынын баары тазаган. Булардын каны, аң сезимде күчтүү аттар. Анан кийин еще дагы бирдемелер бар, муну эфирге айтып мен балдар ошондойлорун да колдонуп алышат. Анан жанагындай жерге келгенде ал аттың өлөрүн же өлтүрөрүн билбейт да кете берет. Ошон үчүн жанагындай чоң жаракат болот. Биз мурун муну бир кышында деле эме кылганбыз. Мисалы судья истеда жанагы блогерлерден кээ бирөөсү айтып атпайбы, мындай жок, тигиндей жок деп. А жерде документация аябай көп. Федерацияда. Кандай убакта кандай уруш керек? Адамга ат салбаш керек дегенчи. Мен жанагы жердикенен мисалы Мирланда мен улам көрдүм. Судья акырында токтот, жайлат деп кишине бир үн чыгарыш керек болчу да ошол жердечи, менин оюмча. Анан кийин ат салынып атат. Атты кичине бала мындай тартса артынан деле коймок же мындай тартса астынан деле коймок деп прямой кетпеди ошол жерде. Эми ал бала деле мисалы ат айлап барып эле тиги баланы бирдеме кылып салайын деген жок да. Ал деген мисалы эгерде Мирлан ошо улакты эңип кетчү болгондо, ал деген нападающий, күчтүү нападающий. Ал бир баленин ичинен чыкмак. Анан тигиге да инструктаж берген да, моуну койдур, моуну мындай кыл деген. Анан тиги бала ат салса окшойт. Эми аягы аябай жаман нерсе болуп атпайбы? Балдар калып атат, жаш калып атат. А могу айылдарда биз кичине баягы уже возраст келип калды, мен 55-ке чыгып калдым. Көп жерден айтам, могу улаң баары бириксе 30 000 40 000 экен. 30 000 40 000ге бир кишини айыктыра албайсың, тилете албайсың. Ат салмай жок, анын жок деп акылына сап айтабыз, бирок тияка барганда күчтүү болуп кетип атпайбы? Ушуну токтотуш керек. Мисалы жана судьяларга сабак берилбейт. Ал мындай атпайбы? Мунун баары калп. Судья истебаларды окутат булар кадимкидей эле. Мен батам, бирок окутканы менен мен өзүм башымдан өткөнү былтыр мурдагы жылы көлдө чоң оюн болуп атат. Мен 40 жашта алып баргам. Судья бала, билбейм, ошо баланын атын унутуп калдым. Биздин командадан барып голду салды, мен капитан команда болчумун. Гол деп ышкырып коюп туруп, кайра көлдүн балдары келип узучу чыгарса гол эмес деди. Эгерде мен гол деп эметкенде ошол жерде чоң чатак болмок. Мен сакалдуу менен мелиши деп койдум, бирок биз уттуруп алып кеттик. Бирок ошол баланы мен комментаторскийдин жанынан эми мындай кылбай жүр десем, эмне кылып аласың дейт. Ошон үчүн ушул ойлойм, жанагы судьялардагы бул улакчылардын арасынан атка тыканып отурган жанагындай көрөгөчтүк балдардан табыш керек го депчи. Ата мынтпесе болбойт го деп ойлойм. Убагында сизди да чакырды эле, мына ошол буга чейин ойноп жүргөн улакчылардын көбүсү калыс болуп атпайбы? Сиз дагы кел, калыс бол деп айткан. Мени эмеге баргам, мени Азарматов Мурат деген байке бар болчу, судья истеда. Ошо байке чакырып балан барсам, ады судья болбойсуңбу, ушундай дегенде мен өзүм отказ бергем, потому что мен жок, жолдо коелучу депчи. Мен азыр билбейм, же мурун биз токпой эл тартчыбызбы, азыр уттурган команданыкы обязательно эме чырылдап чыгат, же бир бале чыгат жаш балдарың менен. Мисалы деди Абилаш Сака деген 60-ка чыгып калган кишини тоголото коюп, ошо элдин астынан судьяны сен туура эмессиң деп байкушты камчылап сабалап кетишти. Анан
Мен де ойлодум да, мен судья болсом мен тазасын урмакмын. Тазасын урушуң керек, талашышың керек да. Мен ошон үчүн мен өзүмчө эле болоюнчу деп койгом. Бирок мен жанагы Асылбек, жана Токторбек, Токоо деген балдардын убагында суд этип жүргөндөрүн көрүп жүрдүм. Токтот, жай деп кичине эскертүү бериши да. Может, мындан камерадан укпай калдыкпы, могу бала деле может эскертүү бердиби. Мирлан кулакчылардын баарын жүрөгүн ортто да. Жөн эле жатып калды. Ошо сиз ойноп жүргөн учурда ошол оюн токтоп калган учурлар болгонбу? Ошол эң оор жаракат алган учур эсиңиздеби сиз ойноп жүргөн учурларда? Эми бул биздин учурларда деле болгон. Кол сынып кеткен, бут сынып кеткен убактар болгон. Бирок мынчалыкка барган эмеспизби, билбейм, ал убакта мындай эме болгон. Бирок тиги жанагы айылда аламандылак тиги мындан каза болгон балдар болгон. Ошондуктан бул Тоборунда илгери аламанды токтотуп койгон да. Сайыстын убагында да тартып колот, кокту колотко тартчубуз. Сенсебет мен участковый эле кууп жүрчүбүз да. Улак тартканга болбойт депчи. Мындай казандан мындай жамандык болгонун уккан эмесмин, көргөн эмесмин да. Мына учурда мына көк бүйүр оюнун токтотуп койду, мына ошол кырсыктан улам. Мындан тышкары ушул аламанда дагы көп кырсыктар болуп жатат. Чоң жолдорго чейин чыгып булак тартып жатат. Ушундай кырдаалдар көп болуп жатат да, терс көрүнүштөр. Кандай ойлойсуз? Ушундай терс көрүнүштөр менен бул көк бүйүр оюнда мына зыян келип жатат да, анан алда токтоп калуу коркунучу бар. Анан көк бүйүрүнү, ушул жер булакты мындай жакшы нукка салыш үчүн эмне кылыш керек? Кандай жолдорду сунуштайсыз? Мен мисалы Аламан булак дегенди Кара Балтадан көрдүм. Түнкү саат 12-де деле көчөдө чакырып жүрөт. Бул Токмок, Чүй Токмок жактан да көрүп атам. Ушу түн просто ушу той берип аткан киши коопсуздукту сак болуш үчүн ойлойм, бир определенный территория ушул территориядан чыккан болбойт, могу жерге алып келип таштамай. Ошо поляданчы алыс чыгарбай эле ошол жерден бүтүргөндөй кылыш керек да. Минтип туруп заграничка чыгып кетсе, жана машинанын үстүнө коюлуп калып атат. Машиналар талкап кетип атат, киши жертв болуп атат. Мен ошонусун жактар болбойм. Аңдөңдү карабай чабып атышат. Муну биздин ата бабалар тартып келген экен. Муну мисалы сайыстын убагында, мен жаңы айтып кеттим, сайыстын убагында биз деле далай жерге кууп жүрчү. Участковый келчи, эр токумубузду токуйлбай калсак, эр токумубузду алып кеткен күндөр болгон. Бирок кыргыз серен улак тартып келгенбиз да, башынанчы. Бирок эми азыр могу федерацияда улак деле жакшы болсун, жакшы өнүксүн деп монтип келатат. Азыр менин өзүмдүн оюм да, жеке оюм. Керек болсо могу Канада, тияк-бияктар биздин кыргыздын оюнга кызыгып атат. Эми буларга биз жакшы жагыбызды, сыйыбызды, жакшы оюнубузду көргөзүшүбүз керек деп ойлойм да. Бул улак өнүгүш керек. Дагы бир жолдорун иштешибиз керек. Анан могу ипподромубузду ыламдаш керек да. Ипподромдун өзүнүн ат майданды ордуна келтирбесе, бул көп нерсеге алып барат го. Учурда негизи мына көк бүйүр оюнун көрүп турасызбы көп эле? Учурдагы мына командаларды, оюнчуларды жакшы эле тааныйсызбы? Мен эми азыр командаларды мындай сыртынан тааныйм. Анан бул жаш балдардын атын эметип калып атам. Унутупчу. Бирок кайсы балага жана Эржан Сейитбек деген бул менин досумдун баласы болчу, раматтык. Анын атасы Анарбек деген экөөбүз чогуу койдук элек. Жакшы жакта жүргөнбүз. Эми мына Сейитбектер деле ушулдорго келип калыштылар. Булар уже аксакалга келип калды. Булар да бир ынтымак түшүп туруп, биз алыстан айтсак, булар уже жакындан аралашып атпайбы? Булар ушундай жаш балдарды үндөп, жанагындай зөөкүрлүккө, жанагындай зомбулукка алып барбаш керек да. Бул деген катуу нерсе. Азыр жертв болуп калгандан кийин азыр элдин баары чочуп калды. Бирок мен ойлойм, мунун баары ордуна келет го деп. Кайра бир жакшылап, дагы бир правилаларды ойлоп чыгып, оюн уланат го деп ойлойм да. Потому что кыргызга көк бөрү болбосо болбойт го.
Эми бул эми кырсыкта Испанияда деле бука сүзүп деле бале болуп калып атпайбы. Хоккейдин деле өзүнүн эмеси бар. Бул атчалы деген бирок оор экен да биздикичи. Мунун дагы бир правилаларын жакшылап алып келип, анан көкбөрү уланса деген ой да. Анан көкбөрү тарыхындагы эң мыкты 3 оюнчу деп кимди эсептейсиз? Мен эми аксакалдардан айтып келип, моундай казан-базандарга аралашып келе турган болчу болсо, мен Эсенкулду айтмакмын. Эмнесинен улам күчтүү деп эсептейсиз? Бул Эсенкул деген негизи күчтүү лакчы. Бул деген жанагы таласта казактарда жапмай деген бар. Мунун колу да мындай да. Ошо жип кескенче тарткан бала. Мода ашка түшкөн жигит бул киши. Анан азыркы жаштардан мисалы Манасты өзүнүн тартиби менен, өзүнүн күчтүүлүгү менен жакшы эмени көргөзүп атат. Анан Сейитбек канча таласка да барып канча тартты. Могу жерде азыр былтыр мурдагы жылдагы балам кичине кое турчу десек болбойт, буту да ооруп жүрөт, бирок быйыл жер улактарда катуу эмени көргөздү, результатты. Өмүрбек бар. Ой, балдары көп мен билгенден, жанагы Нуржан дагы кайсы балдар. Эми булардын баарына келген Кубантай деген эң күчтүү бала да. Мен ушу баланын тартканына да кое берем, оңду солду өзүнүн тартиби дагы күчтүү да. Анан эми калган улакчылар айтылбай калса тартынбасын, бирок мен билгенден ушу балдарга көңүлүм тоет да тартып атканынчы. Ызычусу жок, до конца тартат. Азыр кээ бир жерге барып көрсөң, жаш балдарды мынтип карап көрсөң, мени каймап койду деп эле ызычу. Же мени койдуруп койду депчи. Биздин убактарда андай ызычу деген жок болчу. Өтө ызычу кылсаң, сырттагы байкелериң акеңе окутуп койсо, ошол бойдон тынчып калчысың. Азыр тынчыгымай жок да. Көкбөрү тарыхындагы эң мыкты 3 ат деп кимдерди баса белгилеп айтып кете аласыз? Эми мен өзүм билгенимдей могу Энесайды айтмакмын да. Энесайды анан кийин могу азыркы могу күчтүү аттардан талашта аттардан кайсынысы болот экен? Каркыра күчтүү ат болгон. Негизи аттар азыр могу тазаганда аттар баары эле күчтүү деп айтса болот негизи. Сиз ойноп жүргөн учурдачы? Биз ойноп жүргөндө Энесай, таласта кайсы Төөкуш деген ат бар болчу. Жанагы улакты момдой көтөрүп бросок жасап атпайбы? Буну негизи Нурлан Барпиев, ошо Нурлан Барпиевдин бир кашкаты болчу. Өзүнүкү же кичинекей отто ошол аттар күчтүү болчу да. Казанга прямой чуркап, ошону команданын баары Нурлан Барпиевдин аты түз чуркайт дечи да. Анан могу Бөрлүдө болсо Энесай жана Мальчик деген аттар болчу. Рекорд деген аттар болчу күчтүү. Анан Энесайда көп аттар болду. Мисалы Касымбек байке кийинки командага деп даже биз аны машина алалы деп акча чытап бир оюндан утуп туруп. 5000 беле 6000 беле чытап, биз өзүбүз Караколго оюнга кетсек, бияктан кайра $5000 бир ат алып коюп тур да, кийинки оюнуңарга керек. Байке биз сизди машина алалы деп эдик билесек. Жок, мен кийин машина минейин дедим эле. Кийин эле машина менен силер пока улак тартып көрүп турула депчи. Анан мен бул кишини кеңпейилдигинен сыйлайм да бул кишини. Мисалы мен Ош базардын президенти менен дагы Дордойдон Аскар байкеникинде эле жүрдүм. Контрагын төлөнүп, айлыгын төлөнүп болду. А бул Касымбек байке биз деген мисалы 31 августка барат турган болчосуң, августтун башында сборго барсаң, сени мынтип карап турат да. Даже носки, паски, аркы беркелериңди акырын шопурундай таап келтирип койчу.
Мугасмек байгечи. Анан тамак ашы, бардарлыгы, ошон үчүн ушу бөрлүү 6 жолку чемпион болду деп ойлойм да. Бул Енесайдан кийин да көп күчтүү аттар чыкты да бөрлүүдөчү. Ошол менен бөрлүүгө келгенде башында мен келгем, менден кийин жолдош келди. Ошол жакшылап оюндарды көргөздүк да. Мына учурда көк бөрүдө да ушул жекеме жеке көп ролду ойноп жатат да. Жекеме жекеде ким көбүрөөк кулак алса, ошол мына жеңишке жакын болуп. Ошол учурда сиз учурда жекеме жеке өтө маанилүү эле же ал жакта башкача беле? Ошол убакта мисалы бул мурункулакчылардын баары эле макул болот болуш керек. Бирге жаткан аттар жок койсо болчу. Биз мындай прямой эңип эле, анан кийин кайсы жылы эле ушу Мирлан бир каратты, мен эсимде, мен муну бир-бирге тургузсам деп, бир күн кечке жанына бир бала алып алып туруп, тиги опилканын үстүндө тренировка кылдырып, ошол аттан бир-бирге жаткан да. Бирок оюндан кийин ал ат элине суу өттү, антип өлүп калган да. Бирок ошол аттын арты менен бөрлүү командасы туткан да. Ошондон кийин башталды. Азыр болсо аттардын баары эле жатып атпайбы? Баары эле ошо жаткан атка басым жасап атышат го. Ал убакта рассветте гана эле Мельбург беле бир көк ат бар болчу. Ошол ат биздин Кыргызстанды Казакстан менен татканда да ошол ат барып турчу да. Ошол ат баягы эң жалгыз ат ошол ат болчу, бир-бирге турганчы. Мен бөлөк мындай күчтүү турган атты көргөн эмесмин. Азыркыдай жана аттар күчтүү. Каждый команда азыр биринчи жаткан ат алып атпайбы? Эми мына белгилүү франциялык жазуучу Марсель Пруст өзүнүн суроолорунан анкета түзгөн экен. Ошол анкетадагы кээ бир суроолорду сизге берип көрөлү. Эркек кишинин кайсы сапатын баалайсыз? Эркек кишинин жөнөкөйлүгү. Жөнөкөйлүгүн баалайм. Айымдардын? Аял киши. Айымдардан эми аярда деле биринчи жөнөкөйлүгү жеңет го, менимче. Ошол эле жөнөкөйлүгү. Өзүңүзгө кайсы сапатыңыз жагат? Мен эми өзүмө жаккан сапатым, мен колунда жок кишини колдоп кеткенге аракет кылып. Же баягы кичирээктен атадан калып калгандыкыбы, бирөөнүн бирдемеси кем болуп атса, ошол кишиге жардам бергим келет. Колуман келишинче жардамымды бере берем. Ал кишиден кайтпайт, бирок Кудайдан кайтат да. Мен ошол жагым бар. Анан баардык кишилер менен тең аралашып кеткенге аракет кылам. Жакшы жагы менен кээ бирде жаман жактарым да бар. Аны дагы Ошо өзүңүзгө жакпаган сапатыңыз кайсы? Кээ бирде болуп кетет, аябай болуп кетет окшойт. Анан жакпаган жактарым да бар да. Ошо мисалы кайсы сапатыңыз? Бир-экөөсүн айтсаңыз. Мен жанагы орустар айтып коет го, вспыльчивый характер депчи. Ошол бир кишиден бирдеме жакпай калса, мен ал кишинин чоң кичинесине карабайм, айтып таштайм. Ушул жагымды, анан кээ бирде ошол айтып салган жагыман дагы өзүмдү баягы эбе тартып калган күндөрүм да болот. Кээ бирде баягы чоңдорго да айтып салган күндөрүм болгон да. Кээ бирде инилер, бир туугандарга да баягы көзүнө мунун мындай тигиндей деп калам. Кээ бирөөсү жакшы көрөт, кээ бирөөсү жаман көрөт, бирок өзүмдүн позициямды даана так айтканга аракет кылам, любой жерден. Өзүңүздү кайсыл учурда бактылуумун деп эсептейсиз? Өзүмдү кайсыл убакта дегенде, бала бакыраң менен, семьяң менен аралашып отурсаң, аркы беркин сүйлөшүп отурсаң, ошол бактылуулукка. Бул жашоодо эмнени жек көрөсүз? Бул жашоодо жек көргөнүм, сени менен чогуу жүрүп сатып кеткен кишини жек көрөм. Мен
ушул суроо эмнегедир мага туура келип калдыбы. Мен ушу кичинекейимен мисалы мен 20 жашта деле мал багып, бутума туруп, менин жолдошторум кээ бирөөнү келинчек алганга жардам берген күндөр болгон да. Баягы малдан, салдан, мындай. Анан моягынан жакшылык кылып атсам, мояк таяктын башы кайсы күндөрү бир күнү башыма тиет да. Ушул жагы да саткандыкты да. Чогуу жүрүп сатып кеткен кишини жек көрөм. Улактан башка дагы эмнеге кызыгасыз? Эмне кылган жагат? Ой, мен азыр кичине ден соолук болбой турат, бирок спорттун көп түрүнө аракет кылчумун. Мал жагынан дагы эмне? Основном ошол эле го. Бирок спорт дегенде мен уулум дагы азыр футболго аны-муну барат. Муну да ушу 4 кызым бар, 4 кызымдан кийин ушул уулум, бирок мен 1 класстан баштап улам бир спортко тыгып келем. Чтоб кийинкисине тың болсун, кийинкисине эме болсун депчи. Улактан башка дагы кайсыл спортторго кызыгып, көрүп турасызбы, көрмандык кылып? Көрмандык футболду көрөм, волейболду көрөм, кайсы эме илинип калса. Амнесин көрөм. Музыка угасызбы? Музыкалардын жанагы айылдагы Ырысбайдын, аркы берки эмелер, эскилерди жакшы көрөм. Аралашып коем. Музыканы угабыз. Эң жакшы көргөн музыка кайсы? Эң жакшы көргөн ырыңыз? Мен эми ушу Ырысбайдын ырларынан го дейм. Ошону Ырысбайдын ырларын жакшы көрөм негизи. Бул жашоодо жашап кеткен же учурда жашап жаткан бир инсан менен жолугуп сүйлөшүүгө мүмкүнчүлүк болсо, ким менен жолугуп сүйлөшөт элеңиз? Эми мен эми билбейм, көңүлүмө жаккан, көптөн бери көрбөй калган мен бир 4 досум бар эле. 4-дөң өтүп кетти. Ошолордун балдары аман болсун, бирок ошолор аман болсо, ошолор менен сүйлөшмөкмүн. Дагы эмне, Кудай сактасын, азыр деген тиги Мирланда айтып атпайбы, атам менен сүйлөшкүм келди айтты деп. Эме болуп атпайбы? Анан тирүүлөрдөн жакшы тууган, жакшы жолдоштук болсо, ошолор менен сүйлөшкөндү жакшы көрмөкмүн. Негизи мен кишилер менен отуруп алып сүйлөшкөн жакшы. Ой, монуңа жүрүп кеттим. Негизи мен сүйлөшкөндү жакшы көрөм да, сүйлөшүп отурасың. Бул жашоодогу негизги максатыңыз? Негизги максатыбыз эми жаш кезде үйдө болот экенсиң, ылдый болот экенсиң. Азыр эми возрастың жылып калгандан кийин түз жүрүп, бала бакырага кичине талим тарбияңды берсе деген эле эме. Айылыбыздагы жаш балдар көтөрүлсө дейм. Потому что биздин айылдын балдары дагы спортко жакын балдар бар. Ошолор дагы көтөрүлсө, аларды көрүп дагы балдар көтөрүлсө деген оюм бар. Чоң рахмат сизге убактыңызды бөлүп бизге маек бергениңиз үчүн. Сиздерге ийгилик каалайбыз. Кудайдан болсун. Силерге да рахмат. Ушундай байкем бар экен, бир тартып бир көңүлүн алып коеюн дегениңерге. Кудайдан болсун эми, аманчылык жеңсин.